Ички иштер министрлиги Яша аттуу адам кармалганын кабарлады. Бишкекте маркум Кримтөөл Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү деген шек менен жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык милицияга Яша аттуу адам баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенип жүргөнү тууралуу маалымат түшкөн. Аталган адамдын өздүгүн тактоодо ал буга чейин бир нече жолу соттолгон. 1984-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Ошондой эле милиция шектүү абактарга баңгизат каражаттарын киргизип келгендиктен атайын криминалдык макамга ээ болгонун кошумчалады. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 283-беренесинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү, мыйзамсыз даярдоо негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү кармалганда жанынан гашиш баңгизаты табылып алынган жана өзү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда.